Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө өзүңүздөргө маалым болгондой эле кыргыз коомчулугунда Кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп, кичине болсо дагы кыйналып турган мекендешибизге тирек болсок, алардын жанында бир жөлөнө турган бир жөлөк болсок, ушул колубуздан келсе кичине болсо да кеңеш айтсак, кимибиздин колубуздан эмне келет? Коомчулукка ошо көмүскөдө турган бир кайгыны жутуп кыйналып турган мекендешке колубуздан келсе барып кол сунайлы. Кимибиздин колубуздан кандай аракеттер келет? Мына ошондой аракеттерди жасасак, бир мээримдүү мекендеши катары бир жаралган бул конок дүйнөдө жакшылык кылып калайлы деген ой максатты камтып, биз бүгүн Кайрымдуу бол коомдук фонд кызматындабыз. Эл кызматында, Кудай буйрса. Азыр дагы биздин бул сапарыбыз азыр Бишкек шаарында бүгүн Жаркынай деген эжекебиздин өтө оор абалда тургандыгына бизге маалымат келген. Кайрылуулар болуп атат. Мына ушундай кайрылуулар өтө көп. Бирок ошолордун болушунча аракет кылып атабыз, бирок жетиши мүмкүн болбой жатат. Бирок ошентсе дагы болушунча аракетибиз менен Кудайдан үмүт кылып атабыз. Ушул пайдабыз тийип калса экен, элибизге зыяныбыз тийбесе экен, пайдабыз тийип, кыйналган мекендештер жакшырып кетсе экен деген максатта, Кудай буйрса азыр биз жакшы сооптуу сапарга аттандык. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Тагдырда жазылганды Алладан башка эч ким өзгөртө албасы анык. Динибизде ар кимге ар кандай оорунун түрүн берип сынайт экен. Сыноону көтөрө билген сабырдуу инсандарына жараткандан сөзсүз пенделерине берилүүчү күтүүсүз жакшылыктар келип турат деп айтылат. Анын сыңары бүгүнкү каарманыбыз менен сооптуу иштерде себепкер бололу деп жетекчибиз Азамат Байматов өзү барып Жаркынай Базарбай кызынын акыбалын сурады. Жаркынай Базарбай кызы 1984-жылы Ош облусуна караштуу Гүлчө жергесинде жарык дүйнөгө келген. Чаткалга турмушка чыгып, 3 балалуу болгон. Азыркы учурда Арча Бешик конушундагы батирлердин биринде күн кечирип келет. Биз барган учурда күйөөм жана балдарым үйдө жок эле деген сөзүн айтат. Бул эжеке майыптык күйүткө муздан тайгаланып жыгылып, бир канча убакыт мурда чет мамлекетке иштейм деген максат менен барган. Бутунун мындай баса албай калышын ким ойлоптур? Күтүүсүз келген кырсыктан 3 баланын энеси мына бүгүнкүдөй жагдайга туш болгону албетте жүрөгү оорутпай койбойт. Көрдүңүздөрбү, урматтуу көрөрмандар, муну менен эмнени айткыбыз келет? Албетте шүгүр кылууну унутпайлы. 6 саныбыздын аман болушун, аман басып жүргөнүбүзгө жаратканга чексиз ыраазы бололу. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда Кайрымдуу бол коомдук фонд деп ушул бир келген бул жалганда бирибизге бирибиз жакшылык кылайлы, сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөйлү, кылсак жакшы иш кылайлычы, бир жаралган дүйнөдө жакшы жашайлычы, бирибизге бирибиз тирек болойлу, жөлөк болойлу. Кыргызда ата сөзү бар экен: жеңилин жерден алган, оорун колдон алган, бири-бирин кыйынчылыкта таштабаган, намыстуулук менен чоңойтуп келген ата сөзү бар бизде. Бирок ошол ата сөзүн жөн эле сүйлөп койбой, биз далилдеп жашагыбыз келет. Мына сиз көрүп турган, мына биз бул жерге келдик, Жаркынай эжеке. Биздин бул жерге келишибиздин дагы себеби Жаркынай эжекебиздин бизге кайрылган кайрылуусу биздин жүрөгүбүздү оорутуп атат. Мындай кайрылуулар адам каалабайт. Бирок адам каалоосу менен эмес экен бул жалган. Аллахтын каалоосу, буйрукка биз баш ийет экенбиз. Жамандык, жакшылык бүт барысы Кудайдын буйругу менен деген.
Анан мынакей азыр Жаркын эже, биз сизге келип калыштын дагы себептерин сиз жакшы билесиз. Мына азыр биз келдик, Кудай буйрса. Биздин келгенде дагы ошо сиздин ден соолугуңуздун жакшырып кетишине биз себепкер болуп калсак, биз Кудай астында чоң бир себеп болуп калат элек, соопторго ээ болуп калат элек деп келип отурабыз. Эми биз сизден дагы толук маалыматты алып, өзүңүз айтып берсеңиз, эмне болуп, кандай болуп атат, жагдайлар эмне болуп атат? Ошо мен былтыр 2018-жылы февралда муждан тайгаланып жыгылган болчумун. Андан соң жыгылгам, анда жакшы эле жүргөм, акырындап эле аксап баштадым. Бир путуман экинчи путума өтүп кетти. Ал секин болуп ушу майларда уже катуулай баштады. Майла катуулай баштады. Ошондо эле больницаларга, поликлиникаларга, бардык жерге барып көрүндүм. Эч жерде диагноз чыкпайт. Бишкекте болдум, Ошто болдум, Жалал Абадта болдум, кайсыл жерде күчтүү десе ошол жерлерге бардым. Эч мындай жакшы толук диагноз жок. Анан акырында ошо былтыр эмеге кеткенбиз. Ушул жакта көрөлү деп Москвага бардык. Ал жактан ушу больницага жаттык, ушу бир 6-10 күндөй жаткандан кийин алар айтышты, бул биздин колубуздан келбейт, биздин медицинанын дагы күчү, биздин неврологдордун дагы биздин эменин күчү жетпейт дешти. Ушу мындай айлам жок калды, эмне кылышымды билбей сиздерге кайрылган болчумун. Бул эмеде муустан жыгылгандачы айтсаңыз, Жаркын эже, каякта элесиз? Ошо жыгылган ушула Кыргызстанда эле элесиз же чет жакта элесиз? Иштеп жүргөн болчумун. Каякта иштетсе эле? Москвада иштеп жүргөн болчумун. Ошо жумуштан чыккам. Кызым ал убакта кичинекей болчу, ага шашып келаткам. Нан алып алайын деп эле магазинге кирген болчумун. Кирсем, ошо суу менен муз экен, кафе. Баягы страховка жок, кирип алгам да тайгаланып эле жыгылган болчумун. Анда өзүм туруп кеткем, немеси деле жок эле. Анан акырындап эле ушундай болуп калды. Азыр эми сиздики ошондо жыгылып караңызчы, эми Кудайым. Ошо жыгылгандан эле ушул маселе болуп атат, Эми ону бардыгы эме кылба, буга эмне кылба деп айтып атышат. Бирок мен андан мурун басып эле жүрчүмүн да. Басып мындай эч кандай проблема болгон эмес. Бут ооруу боюнча эч кандай эме болгон эмес. Кадимки элдин катарына мигрант болуп эле иштеп, Андан мурун эч антип ооруган эмесмин. Мындай операция деле эч нерсе болгон эмесмин андан мурунчу. Анан мындай катуураак оорудум, эми ушул дейин десем, анда эч нерсе жок болуп атат да. Анан ошол менин эмем ошо жыгылгандан эле деп эле ошодон эле көрүп атам. Анан башка Азыркы учурда абалчы эже, эң негизгиси эми бул чет өлкөгө баруу аракети, мисалы Кудай буйрса. Ошол кечээ мен дагы тиги Салим эже менен сүйлөшкөндө дагы Салима Балтаева деген биздин достор тобунда эжекебиз дагы аябай элге кызмат кылган эжекелер менен да. Анан бул жерден коомчулуктан аябай көп кайрылуу келет. Биз болсо тааныш, билиш, жек жаат дегендиктен алыспыз болгону, кыргыз кыйналбаса экен деп туш тарапка барып ошо аракетин жасап атабыз. Анан канча убакыт болуп калды дедиңиз бул төшөктө отуруп атканыңызда азыр мисалы? Мен азыр майда катуулап баштаса, августта бул Бишкекке келип больницага жаттым. Ошодон больницага жаткандан кийин эле уже резко баягы өзүм эмне кылбай, отуруп тура албай резко өзүм эмне кылып калдым да, мына ходонокко түшүп калдым. Ага чейин жетелешсе басчумун да. Андан кийин ошо больницадан чыкканда ушундай болуп калды. 3 балаңыз бар, 3 балам бар. Больницада бул эмеде Бишкекте нейропатия деген диагноз коюп атышат. Буну Москвада жок кылып, боковой амиотрофический склероз деген, бас деген диагноз коюп коюшту. Бирок ал не точный да, точный эмес диагноз, мындан башка эч беле кыла албайбыз деп коюшту. Ошону эми биздин күчүбүз жетпеген нерсеге башканын күчү жететтир, эми башка толук диагнозду чыгарып береттир. Ошол жактан болуп кетерсиң деп больницадан ошентип чыгарышкан. Эми нейропатия дегенде бул ошо нерв тамырлары жабыркаган деп атышат, көп эле. Анан өзүм деле аракет кылдым, нары чуркадым, ал жак бул жактарга жөнөтсөм бул Москванын диагнозун жок кылышып эле нейропатияны көп ошону айтып атышат да. Анан ошо азыр деле каерде бастырат экен, каерде шипасын берет экен десе ошол жерге барам. Анан ал жактан биз колубуздан келбейт деп коет. Мен кайтып эле ошол жакта билбейм, эмне кылышты билбей калдым.
буйруса Кудайдан да эже басып кетесиз. Кудай буйруса Аллах Таала тартып берген, жараткан дабасын бергенин да билет эжеке. Кудайым кадар зат да, Аллах улук зат, билүүчү зат ал. Кимге кандай сыноо беришти да билет, ал сыноону андан алышты да билет. Буюрса ыйлабаңыз, буюрса жакшы болот. Ошол апам эмеден Салима Балтаева эжекени көрүп калыптыр интернеттен. Анан барып номерлери жок экен эч жерден. Ошо Кыргыз театрынын алдына барып ошо күтүп отурса, ошо Салима Балтаева ошо Кыргыз драма театрына бараткан экен. Ошол жерден тосуп алып ушундай деп эме кылган. Анан ошол аркылуу таап калдык. Андан мурун деле мындай кайрылып көрдүк, бирок эч жооп болгон жок болчу. Анан үмүтүм деле андан деле баарынан эле үзүлүп калган болчу да. Бизге буга чейин кайрылгансыз, анан жооп ала алган эмессиз. Кайрылганбыз. Кимге кайрылсыз эле? Жок, сизге эмес экен, биз Медер Сапарбаев деген. Биз алмаштырып алыпбыз, сизге деп жөнөтүштү. Мен жаздым, жооп ала албай койдум. Дагы бир орто жолдон бирөөлөр ушундай бар экен деп алар чакырышты. Анан ага аябай үмүт менен келген болчумун да. Келдик, бирок күндө эртең эже, күндө эртең деп айта берди. 20 күн, бир айдай болду. Бир айдан кийин ошо 9-май күнү ал эже айтты. Биз мындай иште сиздикин ала албайбыз, биз башка иштер менен эмне кылабыз. Биздин эмебиз договорубуз бүттү деп ошону жазып койду. Анан ошонун деп эле кала берген болчумун. Эмне кылышты элем, чуркай албайсың, эмне кылбайсың. Азыр эми ошондо сиз 3 баланын энеси, үй бүлөлүк абал тууралуу айтып койсоңуз. Үй бүлөлүк. Мен ошо жолдошум бар, 2 кызым, 1 уулум бар. Ошо чоң кызым окуйт болчу, убактылуу. Ошо мен сиңдим бар, сиңдимдин колунда ошо кызына кошуп окутуп атат. Бала менен кызым кичинекей болгон үчүн кайненемде. Азыр биздин фондко кайрылгандагы негизги максатыңызды айтсаңыз. Мен буга кайрылган негизги максатым ошо мен сизди Индияга барат экен деп уккан болчумун. Ошо барып, ошол жерлерден точный диагнозун ошо көрүп билип, диагнозуңузду алып, ошо кичине акча жактан жардам берсеңиз деген эле ошол деген максат ой. Ошо басып кетсем самый главный ошол эле. Мына урматтуу мекендеш, сиз өзүңүз уккандай эле бул мекендешибиздин тагдыры ошондой күнгө туш болуп, мындай кыйын болуп тургандыгы, балким бул дагы болсо сыноо майданындабыз биз бүгүн. Бирок бул сыноо дүйнөсүндө, бул бир тууганыбызга берген сыноого биз сын пикир көрсөтүп караш менен карабастан, колубуздан келсе кайрымдуулугубуз, мээримдүүлүгүбүз, боорукерлигибиз менен ушул сыноосундан чыгып кетишине себепкер боло турган, балким себепчини, мындай себеп дүйнөдө ушул себепкер болуп калыштыкты, себепкер болуп сооп таап калыштыкты жараткан бизге насип кылгандыр. Мүмкүн ушундай буйрук кылгандыр, жараткандын балким буйругудур. Ошон үчүн мен эмнени айткым келет, бул жерден туруп мына ушул көрүнүштө мен дайыма келгенде же кайсыл бир жерлерде болуп ушундай кабар алганда, ар бир адам өзү мусулман, өзүнө каалаганды өзгөгө каалаш керек деген. Ушул акыбалда сиз өзүңүздү 1 минуталык ой жүгүртүп көрүңүз. 2 минут ой жүгүртүп көрүңүзчү. Мен дагы акыбалды Кудай сактасын деп эле айтабыз. Туура Кудай сактасын. Бирок Кудай сактасын деп койсо эле сакталып калса баардык нерсе, бул күнгө чейин көп адамзат дүйнөдө башкача жашоо жашамакпыз. Ошон үчүн эмнени айткым келет, бир тууган, Кудайдын буйругу менен өмүр сүрүп жатабыз. Эми ушул эжекемдин ордуна мен өзүмдү 2 минутта коюп ойлонуп көрөйүн. Угуп көрүп аткан болсоңуз, бул видеону кимде ким көрүп жаткан болсоңуз, өзүңүздүн ордуңузга ушул эженин ордуна өзүңүздү коюп көрсөңүз, басып туруп жүрүп туруп мына ушундай кичинекейиңизде колдоңо хадуноко сиздин тагдырыңыз байланып калса кандай карайт элес? Эгер ушундай акыбалда турганыбызда кимдир бирөө келип жылуу сөз сүйлөп койсо, сиз ал адамды сизге кандай көрүнөт эле? Сиз баскан жерге баса албай, кече күнү ойноп күлүп, элдин катарында бирөөдөн жардам сурайын деп эмес, бирөөгө жардам берейин деп жашап жаткан эжекебиз, мигрант болуп, мекенден четте жүрүп, эл терип жеген ырыскыны кошо терип жеп, аракети менен балдарын багайын деп жүргөн эжекебиз бүгүн тагдырдын сыноосу экен. Минтип тагдыр бир хадуноко байланып,
ошол мурда басып жүргөн жерине баса албастан, бара албастан, сиз барган кафе ресторандарга бүгүн бул эжекем бара албай отурат. Сиз барган чоң соода борборлорго бул эжекем бара албай турат. Балдары менен жетелеш көчөгө баса албай турат. Сиздин, биздин кайрымдуу мекендештин жардамына муктаж болуп турат. Ошондуктан бул жерге келиштин негизги максатыбыз ушул көмүскөдө, ушул үйдүн эшикке чыга албай, ушул 4 дубалдын ортосунда бул эжекем отурат. Эки жака чыга албай турат. Бирөөнүн жардамына муктаж болуп атат. Бирөө бул тагдырды эжекем ойлогон эмес да, эч ойлогон эмес да. Бул эжекем жүз уктаса түшүнө кирген эмес. Биз да билбейбиз, көрүп аткан сиз да билбейсиз эртең сизди кайсыл күн күтүп атканын. Бирок бул жалган дүйнөдө келчи, бири бирибизге тирек болуп жашайлы деген эле чакырык деле айтып атабыз. Анан мына ушул жерде реквизиттер тиркелген, мына сиз көрүп турган экран астында турган Сбербанк бул эжекеге таандык. Өзү Москвада иштеп жүрүп, өзүңүз ачкансыз өзүңүзгө. Мына бул Сбербанк картасы бирөөнүн намында эмес. Бул эжекем өзү Москвада мигрант болуп иштеп жүрүп, ошол жактан ушул карточка ачылып, мээнет кылып, тапкан мээнетине ушул карточкасына түшүп ал акчасы. Ошонусун алып, ырыскысын терип жеп жүргөн эжекем. Бүгүн бул Сбербанк карта бул эжекеме коомчулукка кайрылып, жардам суроого дагы пайдаланат экендигин эжекем жүз уктаса түшүнө кирген эмес. Бул сиз да билбейсиз, биз да билбеген жашоо сырдуу аалам, сырдуу жашоодобуз. Мына ушул эмелерин, бүт документтерин карап тиркеп, бул жерде реквизиттерин баары тиркелет, бардыгы. Ушул боюнча биздин сиздерден өтүнүч, жөн гана өтүнүч жана сунуш. Эжекемдин бутунан туруп басып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен. Врачтардын айтымында бар экен. Чет жакка чыгып көрүнүп, Кудай буйрса бир медицинанын өнү өскөн өлкөлөргө барып, ошол эле биз Индияга бул эжекемдин бүт анализдерин баарын алып, Кудай буйрса ушул 3-4 күн ичинде кетүү алдында турабыз. Эжекемдин бардык ушул эмесин алып, тияка көрсөтүп, анан кийин бул эжекебизди бир аз жетчелик тыйынын алып, анан Кудай буйрса Индияга алып барып, ден соолугу жакшырып кетишине мына себепкер болойлу деген аракет. Мына бул жерде бүт далилдер турат. Бүгүн коомчулукта көп ар кандай эмелер бар. Алдоо жолу менен дагы сурап атабы, кайрылып атабы деген дагы ар кандай ишенбөөлүктөр бар. Баягы фонддор бар, элди алдаган. Кээ бир айрым фонддор бар, жок дебейбиз. Элди алдаган фонддор бар. Элдер бар, фонддорду алдаган. Бирибиз алдап атабыз. Бирок бул жерде андай алдоо болбош керек. Бирибизге тирек болойлу деген гана жакшы ой пикир. Анан мүмкүн болушунча колдоо көрсөтөйүк. 100 сом болсо да ушул эжекем басып кетишине себеп болуңузчу, сиз дагы. Биз да аракет кылайлы, Кудай буйрса. Эжеке, биз булардын бүттүгүн алып, Индияга алып барып, врачтарга көрсөтүп, биз кантсек, кандай кылсак бул эжекемдин ден соолугун жакшырып кетишине бир себепкер боло алабыз деп биз сизге сөз беребиз, алып барып көрсөтүп келгенге. Анан эми Кудайдан бардыгы. Бүт бар Кудайдан. Биз сизге ой эжеке деп айтайын десем, мен врач эмесмин. Эжеке, мен колуман эмне келет? Мен ошону кылганга даярмын. Ушул чакырык кылып, коомчулуктан бир аз тыйын түшүп калса, ошого дарыланып калсаңыз, балдарыңызды үйлөндүрүңүз, жайландырыңыз. Жашынакай алып туруп, ушул жашоонун таттуулугун балдар, уул кызыңыз менен, өмүрлүк жолдошуңуз менен сүрүштү насип кылсын жараткан. Мен бул жерде туруп сөз жыйынтыктап эмнени айткым келет? Ушул эжекемдин өмүрлүк жолдошуна ыраазычылык билдиргим келет. Себеби бүгүн башына мүшкүл иш түшүп түшө электе бүгүн ак никелүү аялын таштай качкан бүгүн намыссыз кыргыздын уулдары күн санап көбөйүп баратканда өкүндүрөт. Ушундай учурларда мына белине көтөрүп, колуна көтөрүп, менин балдарымдын энеси, ак никелүү өмүрлүк жарым менен деген жакшы ой ниети менен бүгүн жанында тирек болуп тургандыгы ушул байкеме мен ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Кудай бул дүйнө акыретте бактылуулукту мына ушундай жолдо берет. Бүгүн биз өмүрлүк жарыбыздын жанында ишеничтүү тиреги болуп берсек, биз эркек болуп, анын тиреги болуп, ушул ак никеде берилген мен ушул күнгө чейин ата-энең камсыздап келген болсо, мындан кийин бул камсыздоо сенин мойнуңдагы милдет деп молдекелер нике кыйып келет. Мына ошол сөзүндө туруп, жигиттик сөзүндө турган ушул эжекемдин өмүрлүк жарына мен ыраазычылык билдирем. Мындай намыстуу жигиттер көп болсо экен. Кудай буйрса. Анан эжеке, Алла Таала берген дартына шифа берсин, берген сыноосуна жеңилдик берсин,
жакшы болуп кетиңиз Кудай буюрса. Биз аракет кылайлы Кудай буюрса. Аллахтын жардамы болсун эжеке. Жетекчибиз эженин акыбалын сурап, бир канча убакыт маектешкенден соң төмөндөгүчө сөздөрүн айтып өттү. Эгер мен колуман келсе сизди азыр бастырып, сизди ушул акыбалда калтырып кетким келбей жатат. Бул биздин колдон келбейт экен. Балдарыңызды канчалык жакшы көрсөңүз, баскыңыз келет, ургуңуз келет, түшүнүп атабыз, бирок колубуздан келишинче аракет кылабыз. Анан Аллахтын жардамы болсун. Кудай буюрса эжеке сизди Индияга алып барып келип, 6 саныңыздын аман болуп, ден соолугуңуздун чың болуп келүүсүн каалайбыз деди. Ушуну менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Кыргыздын ар бир энеси оорубасын жараткан өзү колдосун. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар. Кызматыңыздарда Чолпон Шонкоева, Тилек Айталиев, Кайрымдуу бол коомдук фонду.